Ölçükle kim bir içine doşuma kuyun dağa girer. Bilgisine lan. Çünkü geldim ben. Bakın namazına öldüler. Buna o kadar. Ben bundan ki bu. Endi qardan alıp çelekке salıp plita ысылaa бир болуп атат да. Кар эришем кыйын болуп атат. Эми bundan murun ошо сайдын ылайкалыгына карабастан ошол жерден алып, ошол жерден кайнатып, тундуруп ичип жатканбыз. Эми азыр мына Кудайга шүгүр суу каражатын алып келип атат. МЧСтен сотрудниктери ушуларга рахмат. Ушуларга Аллахым күч кубат берсин. Элди ар тараптуу камсыз кылуу максатында суу менен камсыз кылуу боюнча жана ошондой эле техникалык суулар менен камсыздоо боюнча иштер жүрүп жатат. Биздин Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинен 2 дана өрт өчүрүү техникасы КАМАЗ үлгүсүндөгү жергиликтүү бийликтен жарандык коргонуу кызматтарынан жалпы 4 водовоз таза суу ташуучу автоунаалар иштерди жүргүзүп жатат. Azır buraya keler mi? Ооба, сууну тияктан бери көздөй колайбыз. Азыр бир жерден бери көздөй салалы, азыр уруйунду алып түшүңүз, сылдый көздөйчү тазалап эки жакка сылкытып тезирээк. Караңгы кирип кетет элек да биз киришибиз керек. Кечүүнкү 12-синде болгон Майлуу шаарындагы кырдаал боюнча азыр ошол эки кесепеттерин жоюу иштери жүрүп жатат. Учурда көрүп атасыңар, ошол эки биринчи от казанга бериле турган основной подпитка сууну алып келүү иштери жүрүп атат. Эмнеге дегенде башка жактан келген жана башка ылдый жактан ошол эки сордуруп ала турган түтүкчөлөрдүн баары тоңуп калган сууктун мустагына байланыштуу. Ошондуктан азыр биз кошумча баягы подпитка бере турган арыкты тазалап, ошол жерден тиешелүү сууну алып, биз ошол эки бассейнге куюп берген атабыз. Учурда биздин Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинен тиешелүү техникалар жана ошондой эле күйүүчү майлоочу майлар, күч каражаттар, жеке күч каражаттар, то есть куткаруучулардын күчтөрү менен жана ошондой эле Майлуу шаардык жарандык коргонуу кызматтарынын баардыгы тең толук Өзгөчө Кырдаалдар режиминде ишти жүргүзүп атышат. Бүгүнкү күнү Майлуу шаарында болгон кырдаал боюнча кыскача маалымат берип кетсем, бүгүнкү күнү мына 2-күн болду. Мына жаралган кырдаал боюнча иштерди алып барып атабыз. Бүгүнкү күндө Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинен 2-чи зам, 3-чү зам замдар келип, бүгүнкү күндө горючий смазочный материалдарды, много техникаларды иштеткенге ГСМ, ошондой эле дополнительный техникалар жакшы Майлуу шаарына келип, бүгүнкү күндө кичине кыймыл бар. Азыр өзүм много бизде биринчи котельнияден питация кылган Кутманова көчөсүнө ушул жакка чыгып келдим. Ушу 2-чи домго дерин уже суунун эмеси барып калыптыр. 8-чи дом ушуларга уже бир жер тоңгон, бир жер система эме болуп атат да, ысык сууга секин пробивать кылып жылып келип атат. Бассейндерде болуп аткан азыр жумуштар, насос, бул жерде насосный станция бар, ушу бассейнге суу качат кылган. Бүгүнкү күндө мынагу суук аба ырайынын сууктуна байланыштуу насосубуз иштеп аткан момент 10 мүнөт ичинде тоңуп калып атат да. Ошонго ар 10 мүнөт ичинде биз буну эме кылып эритип, анан обратно дагы эме кылганда 10 мүнөт иштейт, дагы тоңуп калып атат. Бүгүнкү күндө биз альтернатив сайдан эски Союз кезинде арык болгон. Ошону азыр бүгүнкү күндө биз трактор менен сайдан суу киргизели деп, чтобы биринчи котельнияга суу жеткизип берели, пока центральный линия оңдолгуча деген аракеттерди кылып атабыз.